Desem 8 milyon sonra işte. Buna turar. Videolarını görüp atam. Men ошо кече бурдагындан баштап сенин атыңды угуп анан Biz azı çeçeyiz odası. Ha bular siz gelgen geçeyin bular gelet da. эгерде мыйзамда тастыкталган болсо сиз кызматка кетесиz. Бүт маселелер чечилип, анан булар төлөө кылып бир кой союп ушул жерде кичине кубанычы менен бөлүшкөн. Могу көпчүлүктүн алдында турат. Бул камералар турат. Эми Эмнеге? бул не деген шермендечилик эми? Эмне эле жашын ар жакта турасыз? Берек туруңузчу. Мындай жатканда бир чоң районго сиз ата болуп келдиңиз да. Katernik'i to'xtatgan odam shu. Dag'i oradan 3-4 yil o'tib, Katernik qurvadi deb turib, bizni sotga bergan odam dag'i shu bo'lyapti. Сиздерге кече полномочияны берди. Сиздер уже бардык нерсеге колуңар жете турган болуп калды да. Үйдөн эч кимди чакырбай туруп, жашап аткан квартирага келип сырттан запечатить этип кетип калыптыр. Мэриядан келип эле бул жерде элдин тынчын алат да, бир элдин маселени чечели, эл тарап болуп bir güygön Bir daha el büyük bir Mэриядан kalgan талаш болду. А эмнеге анан келип запечатить этип атанда сиздин кызматкерлериңиз келип австралия болду ал. Сенде журналисттик сыпат бар экен, ушунуңан жазба. Рахмат. 15-жылы алдыңыз ака. aldım. Ошондо эле баштадыңыз беле жумуш? Başladım. Аны кайсы жылы бүтүп 17 bitti. Iya. 17. 17 2 жылда эле бүтүрүп киргиздиңиз. Жакшы болгон. Anan kegen. Эмнеге 4-чү этажды менен токтоп калдыңыз? Каражат жетпей калдыбы? Yok. Katyon'u bütüreleye kaldım. Katolnede. Ha, Katyon'ydu. Sizge hatta şunu karab keteyim degelim. Ma game plan. Meriye mağı berin game plan. Arkitekturü patriot ettik. Жалпы канча гектар жер бу жер? 48 sotuk. 42? 48 sotuk. 48, жарым гектар жер экен, а? А могул эмне? Зеленое насаждение беле? Yok, bu garajlar doğru bu dom. Transformator, bana turot. Septik. Mogul Septik. Septik, aha. Bu Katyon'u. Бул курулду беле septik? Septen işte bu tat. 7-8. Katerlikçe? Katyon'un kuralı var kaldım. Aha. Sebep, maçta boyunca bana 13 metre oluş gerek. 13 metre. 9 metre var arkadaşlar. O aslında caran Katyon'un numaralı epidemi mezgilinde biz kilerler kaldı 5-6 şart buzlu tağın avtomobil savaldı. Hazır için Katyon'un cer. Бул жерде ким салып алды? Башка Ona, бирөө? ona. Kim? Ha, aslında onlar. Koca oyunu var mı? Cumabay. Sultan. Şu siz bırakın gelseniz direkt sualımız var. Bana gel. Bak benim. Kim? Nemen neyse siz mi? Katyon'un aslında şu kişi. Жок, бул котельный салынып турган жерге автомойка куруп алды деп атты. Ким ал? Şu kuru aldı. Namamin'in birge. Batkasım'la birge. Bilmiyorum. Biz sotke verdik. Качан курду? Yoşunda. Katyon'un kuru aldı diye sotke veriyorlar. Yok. Şenim katın negizinde. Tamam. Şenim katın Жок. Мындай кылайлычы, мындай түшүнөлү. Бул жер гимплан менен, мэрия менен бул кишиге өткөрүлүп бериптир. ММК Firmaga. фирмасына. Анан бул кишинин видениясында турган жерге кандай негизде келип сиздер жанагы автомойка куруп калдыңыздар? Сиздерге документ чыгарып берди беле бирөө? Өкмөттүн токтому. Геймплан дошмуş turot. Негесиңиz да? Ал сиз эмессизби? Эмне Yok. Aslında bir yok. Yok sotke verdi. Sotto Жок, сотко берген бул мэриянын кишисизби сиз? Aldın çasneyle. Kemiyere yürüyüş mü oldu bu? Koytuklaç men мындай. Айлантып атасыңар да? Буга чейин бесемек сөзүм бар. Буга чейин бул киши мэрияда иштечү эмес. Жеке юрист адвокат болчу. Ошондо бул кишини жалдап туруп, наркы жарандар мөмөткөн болсо керек. Билсеңиз айтып бербейсизби? Шуну айтып атам. Ал жер башка бир жер. 6 сотуктан 12 сотук эгелерин бар. Аны ал жерди ким чечип берген? Айыл өкмөттүн өзүнүн токтому. Кайсы айыл өкмөт? Мирмак. Причем тут Мир Махмудов, эгер мэриянын жери болуп, бияка чийип берип атса? Алар чегара алышкан жер. Чегара алаш жерден бияк өткөн. Вот где собака зарыта. Понятно. Так, кана ошол чечим барбы? Эгесин чакырыш керек. Мир Махмудовду чакыргыла. Мир Махмудовду кошо келиш керек экен. Ошондо мен аны көтөрүшүм керек дейт. Неме, Манзура эже?
Жок, азыр неме кылыңыз, сиз аны мага эле кабинетке чыгарасыз. Немеге жазыңыз, ошол жердин документтин биринчи токтомун полный көтөрсүн. Кадастр барбы? Кана кадастр? Сизби? Азыр тетияктын документин көтөрүп алып келесиздер, а? Кечкиге. Biz sizge Азыр бүгүн кеч болуп калды, эртеге. şu sözü koşumca ketemiz. Birinci bunlar haberlerini bergende meriye. 87 sotik yer vardı haberlerini bergen. Жок, ал объявление. Yok yok ben sizge Ага, açık мен keteyim. азыр заморачивать этпейин, башты айлантпай туруңуз, себеби азыр мына темадан чыгып кетебиз. Сиздин договордо көрсөтүлгөн 48 сотый жер, мына генпланыңызда турат, ошонун ичиндеги бул строение турат. Мен ушуну разборка кылганы келдим. Биринчи андай болгон, мындай болгон деп өзүңүз чыйыр жолго салып алып, мунун азыр аягына чыга албай калабыз. Вопросту четкий коелу, ошону четко чечип кетели деген. İmini şu temaya bağlı narsa da bunu biliveste bunu çeçelveyiz. Ha. 87 sotikde körsötüşkün apızını. Karayınız. 87 sotik yer rayondu balansıdan meriyenin balansı kötü otat. Ha. Men buna makul karşı emasman. Tur ekan, ha. En qarab turing. En qarang. Tegerekdagi hammasi ham 87 sotik yer meriyenin to'xtov berilish kerak. Kimga berilsa dag'i. Bular Yok, Meryem özü bilet. Bunu ошондо. Yo, bu Mir Mahmudov ayl hökümet to'xtov beri orada. Yok, bu hazır apızı çiğ dep atat. Uşul toktom menen Mir Mahmudov birinci meriyaga ötkөрүp берип атабы бул жерде? Bu rayondu balansı değil. Rayon meriye ötkür berip atat mana to'xtov bilen. Yer rayonu balasında var. Rayon balansı da meriye götüp atat. Meriye 40 sotik yer jo'g'otib atat. Men unga da'vogar emasman. Ha, bul rayonun urtakta Mir Mahmudov атындагы айыл өкмөттүн барын айылындагы Ноокат райондук мамлекеттик администрациянын балансындагы курулушу бүтпөгөн ири панелдүү турак жайдын курулушун бүткөрүү. Meriye götkürürsün. Ноокат шаардык башкаруу Шаар көткөрүлсүн. өткөрүп берүү боюнча. Мына ПСДС менен туура эле экен. Endi qarang. 87 бул жерде. Жалпы 87 экен, туура экен. Endi qarang şef. Bu yer maga 48 sotik berishib o'tadi. Men ma'qulman. Lekin qolgan 40 sotik yer meriyanın to'xtov berilishi kerak. Meriyanın balansida da bu. To'g'rimi? Ma'qulsiz-da? Ha, Bu ayl hökümetni jasalma to'xtov sotib yuboryapti. Чек катары берилип. Buni tekshirgan hech kim yo'q. Земельный мафия жайлаганго дейт. Joylab ketdi shu bilan. Именно котельный салынган жер да ушуга элешип калат да. Ушуга элешип калат да. Shu men katolik solib aytam. Кача муну АПЗда гей-планда ал Архитектура. жер бул жака карайт. Келсеңиз. Мага могу 87 жерди отвод жасап бергилечи. 87 сотуу жерди отвод жасап, колушкаларын көрсөтүп бергиле. Могул жер болчу деп. Точка опораңар бар да. Отталкивать этесиңер. Налёгкаңар, буга привязкаңар бар да. Азырчы. Ушуну мага отвод жасап бергиле. Эртең мында элди чогултпайлы, чисто специалисттер менен келип, мен ушул 87-нин немесин көрөйүн биринчи. Анан ошондон аны талкуулап этебиз. Бул жерде мындай неме да, умышленный нерселер бар экен да. Men 40 sotik da'vogar emasman şef. No, meriyan to'xtovni berish kerak в edi. любом случае 48 менен 48 болду, şu men ma'qulman. Endi hozir al болот. Мына Hozir şu 48 жок. Мэр экөөңөрдүн ортоңордо договор турат. Турат. Сизге 48 менен жерди ажыратып берген. Анан эми ал маселе анда эмес. Азыр жерди биз өзүнчө такташабыз. Бул биринчи маселе деп чыкты. Маселе эмне болуп муну мэрия кайра алып койду? Endi qarang şef. Men katolik qura olmay qoldim. Sebep То есть договордогу katolik qurishim kerak edi. Bu kishidan oldingi merlarga necha yo'li qayrildim. Xatlarim jurot. Кура албай калганыңыздын себеби эмне? Жер жок. Жерди olib qo'ydi. Endi qarang. Sizde emес. Негизи курулган. Котельный негизи курулган. Nega qurilgan? Keyin Kurulu ishga buzib kirgan. solishdi. Анан азыркы действующий мэриянын азыркы Юристи юристи менен ал учурда частный буга жумушка кире элек учурунда жалдалып келет дагы сотко берип туруп курулган котельди буздуруп атпайбы? Siz mi yürüyorsunuz? Буздуруп атпайбы? Bir söz qo'shib ketayın. 1 minut qo'shib ketayın. Keyin bu yo'q, qo'shib ketayın 1 minut. Şef 1 minut qo'shib ketayın. Sebebi bana razışını men qayra ola olmayman. Жоқ, мұны ала албайсыз. Бұл сіздің главный документіңіз. Сіз азыр ал правовой жағын шешесіз. Қойып тұрыңыз. Мен бәрін тақтап алайын. Министр бey, сіз ошол жерде жана бусканда адвокаты болгонсуз, эмнеси болгонсуз, өкүлү болуп, мыйзамдуу өкүлү болуп катышкансыз. Эмне соттошконсуңарбы мыйзамдуу өкүлү болуш үчүн?
Соттошкондо тигилер ошо Мирмахмудовдон чыгарган чечимди негизинде бул кишилер талашкан да, ооба. талашып сотко берген. Анан соттон сиз мыйзамдуу өкүлү болуп катышкансыз. Анан силер утуп чыккансыздар анда, мен ушундай түшүнүп атам да. Ушундайбы? Анан утуп чыккандан кийин анан тиги жерди алып койдуңар. Алып коюп анан снос кылдыңар котельныйды. Котельныйдын фундаменти гана. Sulus Yok, yok. neyle? Katin bu ya. Ал жерде азыр эмне турат? Автомойка. Частный мойка Чыгып turadi. атып көрөбүз, автомойка турат да. Söylesem aynen. Анын ээси барбы азыр автомойканын? Үйдө болсо керек ооба. Бул жерде биринчи ошону разборка кылып алып анан башка маселеге Ben biraz söylesem. өтөбүз. Qarang, 2017 yılı bırak sotga berip buzulup atat. Ben bularla söyleşip yürüyorum. Keş 2 metrece donmuş to'xtab qoladi. Sotib olayın, akça bereyim dedim. Кайра? Desem 8 milyon so'rashgan. Buna turadi. Agar sen Qanday? 8 milyon bermesang, katerlik jizim qura olmaysan dedi. Boshqa yer yo'q dedi. Endi qarang, endi interesli. Katerlikni to'xtatgan odam shu. Dag'i oradan 3-4 yil o'tib, katerlik qurmadi deb turib, bizni sotga bergan odam dag'i shu bo'lyapti. Hakikaten kurmadı dep turup. Ova. O'zi to'xtatgan, keyin o'zi katerlik qurmadi, sotga berib, domimizdan dogovorni bekor qilib topib oldi. Men azыр эми бул мамлекеттик кызматкер экен, мен акты көктөп сын пикир айтпайм. Бирок эгерде мыйзамда тастыкталган болсо, сиз кызматка кетесиз. Бул бир. Ал жөн эле кетпейсиз, укуктук дагы баа берилиш керек. Бул дагы эки. Себеби бул жерде туугандар мындай түшүнүшү керек да. Бул элдин назарынан калбаш керек да. Бул дүйнө жалган дүйнө. Бүгүн бар, эртең жок. Бул дүйнөгө сыноого келдик. Ар бир кылган амалыңдын жообун бере турган күн келет. Ал акыретте болот. Ошол акыретке даярдыгыбыз болсун. Бүгүн оңдоп калчу иштер болсо, анда колдон келишинче, ай ушундай болду беле, ит болду беле деп оңдоп коюш керек. Болбосо акыретте. Бүгүн эми баягы мындан коркуп же мындан коркуп, блогерден коркуп анан аркы берки же болбосо бирөө берип койгон 5-10 сомдун баягы кызыкчылыгына кирип кетип, бүгүнкү күн өтө бере турган болсо, мына акырети жаман болот. Мен сизге ошондой предупредить этейин. Себеби мына азыр мага ошол сөздү айтканга негиз берип койду бул жигит. Биринчи бустургандагы талашып жулуп алганда ошол салдыртпай койгон. Биз салып койгон фундаментти бусканда ошол. Акыры келип мэрияга келип алып анан кайра ошол бул талаптарды, договордун талабын аткарбай койду деп туруп, буну да тартып алып койгон. Эми бул сиздин эгерде бул тастыкталган болсо, эми мен сизди күнөөлөштөн алысмын. Тастыкталган болсо, сизде моралдык да укук жок, башка да укук жок. Ушундай сүйлөшүп коеюн. Мына могу көпчүлүктүн алдында турат, могу камералар турат. Ушундай айтып коеюн. Анан экинчиси, сотко бергенде, соттон кандай чечим чыкты? Ошол чечимди бере билесиз мага? Yok, Bir bu adam. çeçim bu yakta olsa gerek. Dogovordu bekar kıldı şu. Kelişim bekar koydu. ооба. Жогору сот. Yol sottun çeşitli kanatlarını bizde kalganlar. Жок, бул аны аныктама гана чечим. Чечими гана. Biz alday gelişiz. Жок. Бул аныктады, аныктамалар бул. Тапты. Гана чечими. Бул ошол бул аныктама болот да. Чечим гана. Biz ahırki biz dedimimiz Sizde Cazgan'ı. эмне чечим жокпу? Эмнеге сиз албайсыз? Biz alıp geliyoruz. Biz prosta hazır obul sotga berdik bulardı. Жаңылчыгын жагдай боюнча деп бергенбиz. Жагдай кайсыл болду ошондо? Бу жакта да ушул жеке Жагдайы жагдайды айтпасам болбойт. Алдыңкы мэрия 4 квартирага 8 беришим керек у. Bu kişinin aldığın birinci meyirler 4 kvartiraga. Endi 8 tane sebeden degen. Ben işimden bolup bere vergenmin. Şart aktif ürünki beresinger. Balanska olasınger şart koyup bere vergenmiz. Tap meyir işten ketip kaldı. 4 kvartiraga kap gitti. Keyin bu kişi katışıp oldu hem yokka yine şu жаңылчыгын iki жагдай боюнча бердим сотка. Обул сотта. Şu çeçilip otur, şu cuma nercüme çeçilip. Жок, кандай сиз 4 квартираны берип койдуңуз. Ал эми мында чөнтөккө салып жок кылып ичи окат эмес го, турат да. Ha satı var iştalar. Peri predali. Жок, перепродажа болгон күндө да sayıcı. баланска өткөрүп бердиңизби? Ортодо акт передача барбы? Bergen yok mu?
Siz de Kırgızça işlep tursiz. Biz kırgız iş bo'lganda biz ish qilaverganmiz. Ularda aytgan Sizin de günahınız var. Şala kılınız. men gunom qabul olaman. Ha. Bular ishonib beraverganman. 8ta borda. 8taning ichidan beraverganman. Shuni bu iz 8 deb berishgan beraverganman. Andan keyin qarasam bo'ladi. Жаңғылышкын Жана жағдай жетекчиликтин мээсин айлантып, именно ушул жанагы адистер мээсин айлантып коет да. Ошон үчүн мен эч кимге ишенбей ушу силерден угайын, бияктан угайын, тияктан эртең менен бир кызыңар келди. Эзилдеп калыптыр. Xuddi o'sha to'rtdan Уктабай biri калса керек да. to'rtdan biri o'shaniki. Bu yerde turib, Ana мына убау кыз келди. Ha. Бул уже күнү түнү деле уктабай калса керек. To'g'ri, uxtabay qoladi. Себеп Капчасы да кыз экен, уже карытып коюп турсуң. shu nereden adamdan olgan. Hozir menda bu o'tadi. Ма мен көрдүм документтерин, ипотекага коюп, ипотека банк муну уже күрөөгө алып атат. Aha. Сотто аны эске алып муну көрсөтпөдүңөрбү? Yo, sotdagi незаконный bo'lganda men Bize şu berdi sotga. Biyaknaz sözünü anıktat mı? Meriyaga 4 kvartira verdim de otpay. Hanıma dokumentlerimi göstersin. Ona ötkürüp verdim de. Ama ben başkaca düşünüyordum. Ağa para katarı verdim. Jönüle mer berip, men birini sorasam, oşa aytpa oynara. Урматтуу мэр кое турмуз. Unda Para biz қатары Türkiye'de беріп жазганбыз. қойғандай бұл Hech qanday андай. para sara yo'q. Para beradigan narsa chiqmaydi to'rtda. Сизде кагазы жок. Kagaz yok. Эми мындай да. Кандай Биз берди? мына мамлекеттик органдын адамдар мындай ойлонушу керек да. Бул жерде турат. Карапайым элден мындай сиз деле келип, азыр мен деле келип, келе десең бере берет. Сенин укугуң барып алып караганга деп сурабайт. Берип коя бер деп койсоң берип коет. Бул ишкер. Эми могул азыркы жана биринчи сүрөтүндө көрүп турсаңыз, биринчи сүрөтүндө азырге мына адам басып келбей турган жер экен да. Ошол жоопкерчиликти алган бул киши баатыр. Мында ойлонсокчу. Ошол жоопкерчиликти алды. Бул болгон рискти мойнуна алды. Эми ушуну бүтүрө аламбы, бүтүрө албаймбы, өзүмдүн акчамды первоначально салды. Мисалы жок дегенде бир 5-10 миллион сом салып коюп анан калган квартираларды сатты менимче. Туурабы? To'g'ri. Сатып туруп калган жетпей калган акчалар менен бүтүрөм деген планы болду. Анан капиталдан чыга калып жери бөлө качты. Мен азыркы түшүнүгүмдө. Билбейм, дагы көбүнчө айтып атам. Анан жерин бөлө качкандан кийин тигил проблема болуп, аягы менен важный болуп жүрүп алдырып берди, соттошуп аякта жүрдү. Это искусственный болуп атат да. Анан аягынан алдырып берип, бөктөп шалдырап отуруп калса эми кой болбой калды деп 4-чү этажга жетпей бунусун жапты. Мен түшүнүгүмдө азыр ушундай түшүнүп атам. Анан жапкандан кийин келди дагы сен договордун талабын аткарбай коюп турсуң деп туруп, анан кайра сотко берип муну алып койду. Соттун чечими Мен ушундай түшүндүм, билбейм. Анан инвестор менен Ноқат мэриясынын ортосунда келишимди гана жокко чыгарган. Болду. Келишим эле экөөнүн ал ортосунда. автоматтык түрдө келишим жокко чыкканда бул мэриянын баласына кайра өтөт. Автоматтык түрдө. Бул азыр бул киши уже кожоюн болбой калды. Мэр кожоюн. Буякты азыр бүтүрүп анан бирок кайра чыгарганда эми соттун чечиминде каралыш керек. Бул кишинин обязательстволору бар да. Обязательстволору менен өтүш керек да бияка. Ноореке алып алган 20 киши үйбөш керек. Чыгым, алган. Ошондой болот. Ошо негизи бул юрисдикцияда ошондой каралат. Вот ушул жерде ушул нерсе каралбай атат да, адилеттүүлүк жок да, акыйкат жок. Карапайым аны биз аракет кылалы. Бердиңиз го. Бул канча жылдан бери келаткан ипотека? 9 жыл. 2014 жылдан beri kelip o'tadi. 9 жылдык. Bu sur. 9 жылдыкты мен 9 күндө чече албайм. Мен примерно түшүндүм, дагы глубже изучать этейин. Жакшы. Жанагы биринчи первым делом Мир Махмудовдон чыккан 2 токтомдун укуктук баа берип алалы биринчи. Мында көрөлү, ошол канчалык деңгээлде туура болгон. Аны үчүн мага биринчи мынауреки рай администрациядан мэрияга өткөрүп берип атканда 87 сотый жерди тактап берип койгула архитектора. Өзү көрдүңүз, биринчи 87 жерди мага отвод жасайсыңар. Акт отводду жазасыңар, мына ушул болчу деп. Анан ошонун негизинде аныктайбыз. Мир Махмудов менен бул экөөнүн ортосундагы жер талаш, бул эми бул уже эки чоң административный делениянын ортосундагы талаш болуп атат. Булчу. Моуда шеп утвержден экен, мир зарегистрирован экен. Архивте чыгат да бул. Архивте болот да. Текшерип көрүш керек. Tekşirgeliyorsunuz. Siz de tekşiresiniz. Жок, бул она не будет утверждаться. Это постановление. Не, вот это АПЗ. АПЗ. Не утвержденный, мир зарегистрированный. Вот она что. Rasmacını var da.
Распоряжение бар? Нет. Изначально сизге анда мындай неме кыл. А бул жерде мына могу квадрат жазылбаптырбы? Бул токтогоз Распоряжение бар экен. же распоряжениеге жазылыш керек го. Мореке Сосед соттук жазылган. 87 соттук бияка дагы жазылыш керек еді да. Жазылган, жазылган. Жазылбаптыр. Жазылбаптыр. Мына бул жерде минтип эле жазылат. Токтом кылат. Кыламын деп атат бул жерде. Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтүнүн барын айылындагы Доокат райондук мамлекеттик администрациясынын балансындагы курулушу бүтпөгөн ири панелдүү турак жайдын курулушун бүткөрүү максатында Доокат шаардын башкаруусунун балансына өткөрүү боюнча төмөнкү курамда комиссия түзүлсүн. Бул комиссия түзүлсүн жөнүндө эле экен. Өткөрүлүп берилсин гана. Arxivdə bolsa kerak. Mağa bergen dokumentlar şu oldu. Жок, анда бул болбой калды. Көрдүңүзбү? Мен азыр чала окуп алып, азыр башкача рассуждение кылып аткам. Өткөрүп. Анда бул жараксыз болуп калат. Бул не жок. Не утверждено вот. Не утвержденный бир, регистрациясы жок. Бул уже кагаз юридикалык күчкө ээ эмес. Бул комиссия түзүлсүн деп атат. Бул жерде да көрсөтүлгөн жок. Жана 87-чи. Бул жерде нокутройдук бар. Бул письмо экен бул. И схема жок 87. 87 sotluk deb o'zi Nokat rayonu balansında. Ошону айтам. Уже вопрос сняли. Бул вопроста тийише албайт экенбиз. Мен азыр муну чала окуп, көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен жанагы көп убакыт сураганым ушул болчу. Бул болгону бул комиссия түзүлгөн, ушунун негизинде баары чала жасагансыз. Сиз билим барбы өзү? Кайсылык высшее образование. Эми анан карап коюш керек эле да. Жок, бизге Госакта берген кез Госак. Мойканы сизби? Мойканы egasi menman. Siz mana sab yerda 87 Мойканын документи көрсөтөсүзбү мага? ko'rsatar bittasi qoldirsiz. Barida bor, hammasida bor. Ukamda da bor. Барбы сенде? Bor yo'q, nimasi bor. Men sizga tushuntirib berayin. Endi hozir sizda shunday narsa bo'lyapti-ki, bu yerda nepanatga narsa juda ko'p-da sizda hozir tushunmagansiz. Bu yer sayr mezgilida qurilgan dom Түшүндүм аны. o'sha bo'yicha qolib ketdi. Калып кеткенин да түшүндүм. Qolib ketgandan keyin Mirmahmudov ayol hukumati Mirmahmudov bo'lgan. Siz o'qib turing. Bu yerdagi Mirmahmudov bo'lgan. Yer. Mana odamlarga Mirmahmudov pasportga bergan. Bu yer shunday turgan. Men ayerda achi uchastkamni olganman. Men bu yerda tipa охранник bo'lib turgan. Mana zon tipdagi odamlar qilatib ketganda, men охранник bo'lib shu yerda qo'riqlab turganman. Yo'q deganda 15-16 yil tipa. Biroq qarab olgan. Endi qarab qo'ying. Bu yer pasportga bo'lib barcha butgandan keyin bu yerda el u paytda qiyin poложение bo'lgan. Maktab qilmoqchi Bu bo'lgan. arxivda bor. Chiqadi. Multiyer, shkola. Постановление El uchun. Biroq ақша АПЗ kichkina problema bo'ldi. O'sha paytdagi mezgildagi hokimdan номер, нет chiniga maktabga qilib beradi dokument. Мол сотиктер каяктан алган деген вопрос бар да, буну такташ керек. Qilib berishmadi tag'in. Bu yerda sotuvga qo'yishib qo'ydi. O'sha paytdagi. So'ngda Картасы тишкелген. 3 ta klient kelgan bu yerga. Kartanın bir kişi var. Biroq Ал ипопеянын кереги жок мага. Mana Давай, правовой жагын bu үйрөтүңүз. yeri hozir mashina necha sotik? 48 ekan. Ama Nima, 48 Ал sotik. бизде иштегенби ушулар Bu domni o'zidan tashqari yer Menda bor bo'lgan emas. kopyasi. Bu yerda 87 sotik, Berib 97 sotik degan yer bo'lgan emas. O'sha mezgilda el uchun Hepsi maktabga zararli nima işte. qilamiz deb turib, mana uylar berilib o'tgan. Hepsi ver, apızını. Uylar berilib o'tgandan keyin mayer dokument bo'lgan. Maktab shkola qilamiz degan. bo'lg'oni ma'qul bo'lib turadi. 48 sotik bo'lgan xolos. Bu yerda 87 sotik, 97 sotik yo'q bo'lgan. Bu yerda xazayini ham yo'q bo'lgan. Bu yerda Mirmahmudovdan tag'in chiqmagan, shahar nimasidan chiqmagan. Keyin endi Mirmahmudov meni kuchim yetmaydi degandan keyin bu mana shu yer, mana shu turgan yer o'zi shaharga o'tib qolgan. Shahar undan keyin meriyasi kelib, mana yerda o'lchab bordig'ini. Ama yer 42 metrmiku meni просто nimamda kelishgandan o'lchashib turib, mana uylarda nimasini chiqargan joyini qilib turib, endi dokument jasagan. Bu yerda hech qanaqa domni 46 sotigan, 40 sotigan, 35 sotigan bo'lmagan dom. Bu
Документ Муну болмаған Мир Махмудовтан жерге. эле өткөн го. Кана ошол өткөрүп берген акт неме барбы, токтом? Архивди көтөргүлөчү. Архивте чыгат. Архивте только мына соты чыгат Жок, болот. бул райондук администрациянын да жери эмес экен да. А? Бул Мир Махмудов өзүнүкү анда жарагы бөлүп берип салган тиги токтомдун мыйзамдуу болуп калат. Эгерде мен башында силер көрдүңөрбү? Ар ким өзүнүн кызыкчылыгын кошуп айтат да. Мен сиздерди уктум биринчи. Анан ошого мен ынандым. Муну немеси чертежи да жок болуп атат, закрепленный. Биякта он не утвержден. Бул нima архивтен чыгат бул? Бизге şu kopya berilген архивтен чыгат. Көсаков болгон 87 сот үйлүк райондун баласындагы. Ошону архивтен көтөрүп. Кадастр азыр каяктан турат? Кадастр. Эмне эле жашын ар жакта турасыз? Беререк туруңузчу. Эмне каякта тура? Бул жердики боюнча толук маалымат бериңизчи сиз эртең мага. 8 сотке документ жасалган. Келе торе şu болгон ошону 2006. Жок, кимдин балансында турат? Кимдин административный делениясында? Мир Махмудовдабы же шаардабы? Территориясында болгон бул. Ha. Кегининден келип шаарга өткөзүп берилген. Бирок Шаарга ошо өткөзүп берген өткөзгөндөн токтом кийин кайда? документ жасалган шаарга. Жок, өткөзүп берген токтомду 48 соты болгон. 48 соты менен өттү беле? Ошол 48 соты менен өткөн архивинде кагазда ошол токтомдун көчүрмөсү бар. Ошону көчүрүп мага алып келиңиз. Бул болгону эле комиссия түзүптүр, ошону өткөрүп берүү боюнча. Медианы токтом Бул чертеж 78 жарабай калды 87. Бул дагы юридикалык күчү жок. Мага ошол кагазды алып келгилечи, ошону окуйын. Анан татталып этели. Азыр бир нерсе деп айтыш кыйын. Азыр биринчи бир баштан мен оюмду түзүп келдим эле, уже башкача болуп калды буякта. Bu yerге документ жасаганда келгенде мен дагы Анан өлчөшкөн. бул кишиники дагы. Архивден копиясын бергиле, токтомдун копиясын. Мир Махмудовдон мэрияга өткөрүлүп берген токтомдун копиясын бергиле, ошондон баштайлы, нөлдөн баштайлы. А болбосо бул аягына түшүп алып эле кымгыт боло беребиз. Ошол правовой жагын ишине реттеп алайлы. Анан ошондон кийин сөз болот. Азыр бир нерсе деп айтыш уже кыйын болуп калды. Мен бул кагаздарыңызды муну көрсөтсөңүз, биринчи чала бала мага окшоп окуп алып анан башкача ойго кете берет да, буну кое туруңуз. Сиз ушуну эми билимдүү, элге эмгеги сиңген адам экенсиз. Бир карап коюшуңуз керек эле да. Кемчилик бар экен. Бул баягы кенебестик деп коет, а? Жок, мындай эмес. Кенебестик кылып койгонсуз да? Ишенгенбиз. Мэрия. Ишенип койгондон Ишенгенбиz. Анан keyin arxitekturaga kirsak to'g'ri dedi. Biz endi game plan Жок, chizdik. сиз ишкерсиз да. Кыскалып мындай да. Сиз ишкерсиз. Мамлекеттик кызматка ашмаат келет, ташмаат келет, 5 күн отурат, 5 жыл отурат, кете берет. Ал алмашат. Ашматтын ойлонгону башкачараак болот. Ташматтыкы андан башкачараак болот. To'g'ri. Бирөө өзүнүн кызыкчылыгын кошуп ойлонот. Бирөө жөн эле эл деп ойлонот. Анан ар кандай болот. Анан эми сиз ишкер түбөлүк калап, анан мурекинчи адамдын тагдырын мойнуңузга алып аткандан кийин ишине салакылык кылбы. Күнөө чести өзүңүздө экен бул жерде. Мурекин күнөөчү. А ошон үчүн ушул проблемага келдиңиз. Азыр ошонун азабын өзүңүз жеп атыптырсыз. Эгерде ошондо тактап койгонуңузда бул проблема болбойт эле. Болбойт эле да. Ошон үчүн ошентип тактап коюш керек эле. Эми биз тактайлы, аракет кылайлы. Мен бул кишини жөн эле урушуп алдым азыр. Мындай деп мына силер жөн эле мындай. Заматта буга мага картина чаптап берип бере койдуңар эле. Мен могу кагазга ишенип урушуп ийдим азыр. Азыр эми Нурлан Бейшембекович, негизи бул жерде мыйзамдын иштебегендигинен, адилеттүүлүктүн жоктугунан, сизге окшоп да кайдыгерлик, шалакылык, что инвестор, что мэрия, район. Айтор бул жерде основной баягы жапыр мындай бир кыйынчылык, азап чегип келаткан ушу карапайым эли болот. Конкреттүү түрдө бирөө жоопкерчиликти алып, мен ушуну чечейин демептим. Вот именно. Мен аракет кылып көрөйүн. Бири кетет. Анан данный момент действующий жанакы ипотека. Бүгүнкү күнү ушул байкуштар үмүттүн үзбөй кредит төлөп келатат да. Урматтуу жашоочулар барбы бул жерде? Барыңар да барсыңар да. Ошолар жашоочулар. Мына чоңуз эртең менен мага кирип ыйлап чыкты. Анан кандай исход болбосун, бул азыркы заселяция эткен жашоочулар калат. Бул жерде күйгөн эле бул кишинин азыр укугун коргош керек экен. Бул киши акш бүт акчасын салып, силерге берип коюп, мэрияга берип коюп, ортодо талаада калып атат. Мен ушул эле кишини азыр жертва катары көрдүм да. Ушул кишини жертвага такап коюп турсаңар. А силер камсалап алгыла, силердики чечилет. Вот ушул нерсени сизге окшоп ушинтип айткан жетекчи болбой атат да. Сиз биринчи жолу айтып атасыз. Разбираться эткен жок. Буларда нормальный жашоо жок, карапайым элдечи. Жашоочуларда. Тынчуктай бергиле. Силердики жулуп албайт. Мамлекетте эл үчүн кызмат кылып атабыз. Анан
Ал мындайда биринчи принцип. Азыр мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун дагы биринчи койгон талабы эмне болуп атат? Элдин кызыкчылыгында мыйзамдын талабынан чыкпай, мыйзам исключительно мыйзам талабында. Ал мыйзам дегенде ошол элдин кызыкчылыгына каралып иштелип чыккан мыйзамдар. Анан ошол көпчүлүктүн кызыкчылыгында, элдин кызыкчылыгында мындай иш алып баргыла деп атат да. Анан баардыгы эле илгертен эле ошондой болчу. Бирок эми азыр бул жетекчиликке жакшы көңүл бөлбөй, кадрларга жакшы көңүл бөлүнбөй, кээде ушундай алешемдиктер болду. Эми ал 30 жылдан берки биздин көйгөйүбүз. Эми ошолорду акырындап түздөйбүз. Элге сиздер мурун сатып алып ипотекага койгондор, башкалар ал силердин акчаңарды берип сатып алдыңар. Мэрияга өткөн күндө деле ал алгачкы договордо ошондой көрсөтүлүптүр. Ал мына 30 ошол ишкерге калат. Буну ишкер саткан да. Ошо силердин акчаңар менен бүтүргөн муну. Ал биринчи стадиясын көрүп атабыз. Анын баарын карап комиссиондо чечип, баарын реттеп беребиз. Бу жерде күйө турган эле бул киши экен. Ушул кишинин азыр укугун сакташ керек экен. Болду. Силерде маселе жок. Нурган Бейшикович, азыр мына карасаңыз, сиз келгенге чейинки мына азыр отставкага кеткен Данияр мырза менен мен почти что самый последний момент кирип жеке сүйлөштүк да ушул маселе боюнча. Ал жеке көзөмөлүнө алып, бул жерге келип сизге ошо элдин үнүн угуп, эл тарапта экенин, элдин кызыкчылыгына чечип берет экенин убада берип, андан сырткары мен ишеме даже Мансура жекеге чалганмын. Вот это все, вот то, что буларды чакырганыңар инвесторду мэрия менен жолуктуруп мэрияга жөнөткөнүңөр чынбы деп эжеден туурабы эже подтверждать этип берди. Биз макул болдук. Андан кийин булар чакырды. Мэрия бизди действительно чакырды деди. Мэр менен биз сүйлөшүп, жанакы 500 миң каражат кеткен кайсыл сейсмология болду? Сейсмологиянын эмеси сиз бериптирсиз, туурабы болду? Так, сейсмология деп айттырсыз. Ошол жыйын сиздердики аныкпы, жолукканыңар аныкпы экөөңөр? Вот ушул нерсени уккум келди. Көпчүлүк булар экөө даже сүйлөшкөн эмес. Сиздер ишелдер болгон, жыйын болгон. Сейсмологиянын кортундалар анан дальше. Мен кабинет сизге кирген. Анан үчөөбүз төлөй турган болгонбуз. Элдер, мэрия, булар. Сиздерден силер көрбүңөрбү? Баягы тамырынан баштабай биринчичи. Жалбыракка чыгып алгансыңар. Ал сейсмология, ал уже технический вопрос. Да, вот именно. Могу правовой чечейли биринчи. Укуктук маселени чечейли. Элдер спокойно жата берсин. Аны чогултуп кыласыңарбы, же мэрия жардам береби, же ишкер бүтүрөбү, аны уже ал уже техникалык маселелер. Мындан ары сураныч да сизден. Биздин эми чоң бир Нокат району бул Кыргызстандагы 3 чоң райондун бири да. 350 миң халкы бар. Мындай жатканда бир чоң районго сиз ата болуп келдиңиз да. Сиздерге кече полномочияны берди. Сиздер уже бардык нерсеге колуңар жете турган болуп калды да. Кимдердин, губернатордун, шаардык керек болсо мэриялардын. Бүгүнкү күнү силер эл менен иштешкиле, эл какшап көрүнгөндүн эшигин тыкылдатпасын. Жергиликтүү бийлик маселени чечип бергиле деп сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Булар сиз азыр чечебиз деп атасыз. Булар сиз келгенге чейин булар келет да, керек болсочу кече мен таң калганымчы байке. Үйдөн эч кимди чакырбай туруп, жашап аткан квартирага келип сырттан запечатать этип кетип калыптыр. Эми эмнеге? Бул не деген шермендечилик? Чыккыла деп атат да, мына юристке алып. Буларда мына мэриядан келип эле бул жерде элдин тынчын алат да, бир элдин маселени чечейли, эл тарап болуп бир күйгөн Bir үйдө адам үйдө жашап атат, булар үстөн печаттап үстүнөн печаттеп кетип калыптыр. Мындай Бунун үйүн бүтүп. элдин баардыгы келди. Кое туруңуз, азыр мына микрофон 1 мүнөт. Биз сага да айткан. Чечим мэрияга деп чыгарып берип койду. Элге да айткан. Бир да эл үйүп кетти. Мэриядан калган талаш болду. Микрофон жакка. Сөз укпай калыптырсыңар силер. Мен муну аласыңбы? Азыр мэрия биз эки тарап бери карап туруңуз. Мен сизге айтып жана эртең менен да түшүндүрдүм. Ошо сөз неметпе, ошо мында безилдеп калыптырсыңар, түшүнүп атам. Ишеним кеткен да. Мэрияда калган күндө дагы бул. Азыр мэрияда да калышы мүмкүн, бул кишиге да кайра беришибиз мүмкүн, кайра договор мененчи. Кандай болот билбейм. Аны исходун мен бирок ошол исключительно мыйзам чегине да алып барабыз ишти. Кайсыл исход болбосун, силер каласыңар. Да. Силерге документтер берилет. Түшүнүңөрбү? Башыңарды оорутпай жашай бергиле. Бүттү. Санаңардан алып койгула. Силерден эч ким талашкан жери жок. Бул жерде эки кишинин ортосунда талаш болуп атат. Эң сол. Үйдүн документи жок болсо эми жашай беребиз, жашаша. Булардын укугун алып салган да. Эми азыр ошо чечилип бүткөндөн кийин анан документ берилет буюрса. Чык десе каяка барабыз дагы. Документ берилет. Биздин основной Эмнеге анан келип запечатать этип атанда сиздин кызматкерлериңиз келип астрал качан болду ал? Юндагылайлы. биздин основной көйгөйүбүз ошол. Нурлан Дүйшөнбекович уже айтты.
ошондой эле чечилет. Мына сен менен сүйлөшкөнүм жазып турат. Мен да шуну айткам да. Биз бу жерде мыйзамдаштыргандан кийин мыйзамдуу паспортуңарды беребиз дедим. Болду. Эми эмнеге анан булар бошоткула деп запечатлеп Ошондой эмес, бул ушунча Баны ревизия кылды дагы баягы соттун чечими бар го, мына жартан 23 адден биздин союз партия адден. Калганы бу жерде печатеткен кирбесин деп. Ошо. Бизчи урматтуу аким, биз бул жерге булар инвесторлор, булар мэрия чакырып, акимет чакырып элдиге чечели маселени. Булар даже азыр акча выплат эткенге даяр да, акча бүтпөй калган жумуштарын бүтүргөнгө даяр да ужечи. Мыйзамдаштырып эле бергиле, биз бүтүрөлү, элге бүтүрүп берели, убадабыздын үстүнө чыгалы деп атат. Биз той кылып бул жердечи элге уже чоң маселе. Бул эки мэрия менен бул кишилердин ортосунда талаш бар, бул башка основной маселе болот. Бул элдикин в любом случае буларга өткөрүлүп берсе, булар чечет. Буларга өткөрүлүп берсе, булар. Дагы элге чечебиз. Элдин маселеси жок. Анан булардын экөөнүн ортосундагы талаш кандай чечилетин билбей калдым. Мен себеби дегенде бул жерде могу документтер биринчи жана 87 сотый деп силер бир кагазды юридикалык күчү жок кагазды көтөрүп жүрүптүрсүңөр. А жанагы райондук мамлекеттик администрациясынын токтому алды неме түзгөн, комиссия түзгөн токтом экен. Бирок жер бул кимдин жери болгон изначально. Бул объекти салынган күндө дагы ошо Мир Махмудовдуку болгон да, значит. Мир Махмудов жанагы жерде куюлуп калган эки неме деп атпайсыңарбы жанагы? Эмне? Автомойка. Автомойканы эгерде жер Мир Махмудовдук болсо, жанагы автомойка мыйзамдуу болуп калат. Алар ошолордун токтому менен болсо. Жана анда уже ага да тийише албай каласың. А булар мага бүткүн жанагы силер айткан жанагы бул юрист баланы айтпадыңарбы? Бул юрист болуп, мунун юрист болуп чуркап жүрүп, ошол проблеманы атайын искусственно создал. Потом кайра келип мэрияга отуруп алып, сен ушундай кылбай койдуң дегенде. Мүмкүн бул кишиде бар. Азыр ошо мен неуверенный болуп калдым. Анын баары терістер. Буга эми көп убакыт керек болот. Азыр 5-10 күндө чечиле калды. Түшүндүрүп коелу. Эми ал мен сиздер түшүндүм. Эл дагы көп бул нерсени түшүнмөдү. Кыскасы сиз мындай мени болуп коюңуз, бак, түшүндүргөнүңүз азыр мага керек эмес. Жок, мындай буякта соттош экенде, бул адам юрист болмаган, башка адам болгон. Бери угуңуз. Буяк кеткенден кийин буяк юрист болгон. Вот. Чыяктары бар. Мындай кылабыз. Мен муну өзүм мында кагаздардын баарын көтөрүп, колума тийген кагаздар менен гана сүйлөшөм. Азыр мага сиздин айтканыңыз, сиздин айтканыңыз укканга негиз жок экен. Ар ким өзүңөрдүн кызыкчылыгын, мен мунун дагы айтканын укпайм. Сиздикин дагы сиздики эч ким. Мен исключительно ошо кагаздар, ошо кагаздарга основываться этип анан иш кылам. Түшүндүңүзбү? Ошондой кылабыз. Мен экөөбүз ошо деп отуруп алып ойлонойду. азыр инвесторлорду Кыргызстанга президентибиз ажообуз сырттан инвесторлорду алып келе албай жүрбөйбү? Келгиле, биз мыйзамдуулукка, биз силердин укуңарды коргоп беребиз, иштешели деп инвестор сырттан издеп жүрөбүз. Ички инвесторлорду пайдалана албай атабыз да. Булар азыр бардык кемчиликти бүтүргөнгө мыйзамдаштырып берсеңер акчалар даяр да. Бул сөзүңө кошулам. Ким бар бул сөзүңдөчү? Мындай. Негизи биз өзүбүздө ушундай иччиликтер көп боло бергөн үчүн ички инвесторлор тарткычыктап биздин акча сыртка чыгып жүргөн. Бизде жана инвестиционный климат болбой калганда себеби билет. Мына азыр Морекини көргөн киши деле бир 40-50 миллион сому бар акча андан көрө тез жакта окат кылайын дейт да. Бул жерге өз жерине негизи инвестиция кылган киши бул бат. Маны колдошубуз керек. Менде алда принцип бар. Түшүнүңөрбү? Ал сырттан келген инвесторлор ал тиги өкмөттүн гарантиясын алып келет. Бирок ички инвесторлорго гарантия жок болуп калып атпайбы? Анан жанагынтип ишине жанагындай бир пейили туура эмес адамдардын жертвасы болуп калбаш керек да. Мен өзүм ошол принципте жүрүп келатам. Канча жылдан бери кызматта келатам, ошол принципте иштеп келатам. Исключительно акыйкаттыкты карашыбыз керек. Нурлан Бейшебекович, мына бүгүн сиз менен биринчи жолу жүз көрүшүп атабыз. Бүгүн биринчи жолу буга чейин телефондо сүйлөшүп, биринчи жолу жүз көрүшүп атабыз. Элдин үнүн укканды билгениңиз, илимдүүлүгүңүз, чечкиндүү мындай бир карапайым элди биз силер тараптабыз деп, биз силердин кызыкчылыгыңарды коргойбуз дегениңиз бизди кубандырат. Биз ыраазыбыз. Бизге наконец-то бир нормальный аким келди деп, по крайней мере, азыр да убакыт бар. Эрте Убакыт бар. Вот тем не менее, буга чейинки Данияр мырза менен болгон, аким менен мендин болгон мамилеме салыштырмалуу айтып атам да. Мен ойлойм, укуктук баа берилиш керек. Ички инвесторлор сыртта күйүп калбаш керек. Даже мыйзамдуу башка бирөөгө алынып берген чакта да булардын кеткен каражаты ущерб восстановить этилиш керек деген үмүттөмүн да. Буга сиз аян ачып бересиз үмүттө. Мен да видеолорумду көрүп атам.
мен ошо кече бурдагындан баштап ошо сенин атыңды угуп анан ушундан барып көрдүм, экөөбүз да сүйлөштүк. Да. Мен сага да бир нерсе каалоо тилек айтам. Мен көп эле блогерлер мындай ыктап бир 5-10 сомдун кулу болуп кетет. Сенде журналисттик сыпат бар экен, ушунуңан жазба. Рахмат. Эки тарапты бирдей угуп, акыйкаттыкты мына исключительно. Рахмат. Ошондо мен иштешип кете берем. Вот именно. Анан эгерде ыктап, бир 5-10 сомго кызыгып, анан бир адамдын аброюн сен өзүң бизнесиңе алып келип ала турган болсоң, анда бул баары акырети бар. Мен любой жерде акыретке таянышыбыз керек. Бул дүйнө жалган дүйнө. Жалган дүйнөдө жалган сезимдерге берилбейли. Напсы менен күрөшөйлү дагы мына түз кетели, акыретке түз барайлы деген. Биз Талант Абай YouTube каналы. Рахмат. Молодец, мен ошо көрдүм, ошо көрүп туруп анан ынандым. Мындай бул туура жигит экен. Эми көрүп эле көрүп жүрөбүз. Рахмат. Ради хайпа чего только не делают. Туппа туура. Анан мына дагы бир видеону чыгарып берем. Мурунку аким дагы жакшы адам болгон, дагы жакшы ниеттер болгон. Эми жөн эле бир чай берип туруп анан монтаждап туруп бир ырды коюп туруп чыгара коюп анан ар жагында өзүңөр тиги комментарийди жазып укуш кылып туруп ал жерде ал реалдуулук. Ал реалдуулук. Менин колум жок, ал жерде мен болгон эмесмин. Ну, бүгүнкү күнүчө расмий бийликтин өкүлдөрү, расмий бийлик каралар менен күрөшүп аткан учурда алар элди кашатып келип туруп, эс алып чорнулардын ырын уккан, аларды сантаж эмес. Ал адилетсиздик. Ошондуктан аны айтып аткан акылым мындай да, баары сенден 2 көйдө кетте жытканды кылам. Мен силе. Сен туура, молодец, элдин көйгөйүн көтөрүп жүрөсүң. Кече күнү мындай бир баланы онкологиядан ооруп калыптыр деп чуркап ушул керек болсо ушу тилемчиликке сизге рахмат. 11-де байланышы прокуратура роуду жардамыңыз тийди. Рахмат. Тилемчиликке чейин барайын дегенге чейин бардым. Мен ушу жүрөгүң ак экенине ынанып анан мен сени менен мындай тартынбай сүйлөшкөнгө болот экен дедим да. Рахмат. Анан ушунуңан жазып. Бутуңузга бут, колуңузга кол болуп иштешебиз. Мамлекет үчүн, ата журт үчүн кызматка даярбыз. Рахмат. Эки кызыкчылыктар. Рахмат, терең ыраазычылык бар болуңуз. Күтөбүз адилеттүүлүктү. Күнгө чейин мен Сүйлөй бериңиз, мен кармап турам. колдум сабып кетти эле. Колум соо. Ишти кыйын келбей калды. Сиз менен сүйлөшкөндөн кийин кайра Дук пайда болдубу? Үмүтсүздүк пайда болгон. Чаласыны бүтүрүп койгон. Үмүтсүз бир гана шайтан. Биз үзбөйлү. Үмүтсүз бир гана шайтан. Ал эми тозокко кирбейт. Аракетте давам этиң, биз жардам болобуз. Колубуз экенин кылабыз, эл үчүн. Сиздин бизге болгон жардамыңыз азыр мага мындай чындыкты эле айтып бериңиз. Мындай болгон деп жанагындай кагаздарды түртпөй туруңуз. Аны сиз прекрасно түшүнүп турасыз. Эми мындай заблужденияга бере коюп өзүңүздүн версияңызга ыктабаңыз. Мен ошондо туура чечим кабыл алам. Анан эгер өзүңүздүкүнө ыктасаңыз көрдүңүз, мен жөн жерден морокуп азыр урушуп алдым элдин көзүнө. Публично урушпой. Жок, биз мен ошо туура эмес болуп калат. Эртеңки күнү айтса бул жерде көрсө эл айтат. Силер айткан версияң менен мага мындай четко выстраивать этип берип койдуңар, сразу түшүндүм, ушул кишиден кеткен экен деп койдум. Жөн жерден урушуп койдум. Ушу рахмат. Ошо чындыкты гана айтып бериңиздер, болду, Ийгилик, давай. Урматтуу мекендештер, урматтуу Талант Абай YouTube каналынын көрөрмандары, биз эсиңиздерде болсо бул 48 квартиранын маселесин көтөрүп чыгып, губернатор, айтор, аким, мэрия бүт маселелер чечилип, анан булар төлөө кылып бир кой союп ушул жерде кичине кубаныч менен бөлүшкөн. Данияр мырза аким кетери менен бул жерде кайрадан башка политика жүрүп, кайрадан келип бул жерде запечатывать этип, анан биз кайрадан дагы жогору жакка кайрылып, андан кийин биз азыркы аким менен, азыркы жаңы аким менен телефондо сүйлөшүп, бүгүнкү күнү бул жерге атайын кел элдин үнүн угам деп, укуктук баа берем деп, азыр өзүңүздөр уктуңуздар, нөлдөн баштап изучать этип, укуктук баа берет. Ошондо дагы ушул жердин жашоочулары каласыңар, биз силер мененбиз деп атат. Ошондуктан жашоо ушундай экен. Кимдир бирөө өзүнүн кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгынан бийик коет экен, кимдир бирөө мынандай жерде адилеттүү чындыкты айтат экен, кимдир бирөө наоборот. Күтөбүз эми. Жаңы келген аким көрдүңүздөр, адамгерчиликтүү, элдин үнүн уккан, карапайым элдин тарабында биз силерге кызмат кылганы келдик да. Тем более буларга кечеги күнү Садым Кожоевич үлкөн жетекчиси биздин ажообуз булардын колун узартып койду. Булардын колу көп жерге жетет мындан ары. Үмүт кылабыз. Биз до конца турабыз. Бул көп кабат үйдү бүтүрүп, мүмкүнчүлүк болсо үстүнө дагы бир кабат үй, дом кошконго аракет кылабыз да инвестор. Иншалла дуа кылып турсаңыздар аягына чыгабыз. Жакшылык учурда бизге элдик каналга Талант Абай каналына катталып, лайк басып, комментарий жазып бизди колдоп кетиңиздер. Ассалам алейкум.